Салам достор, бүгүн сиздер менен ийгиликтүү жана бай адамдардын ийгиликке алып келе турган адаттары жана аракеттери жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Мен бул жерде атайын 15 пункт бөлүп алдым. Бул 15 пункт атайын ошо ийгиликтүү адамдарды ийгиликке алып келүүчү адаттары, ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул биринчи эрте туруу. Ийгиликтүү адамдар дайыма эрте турушат. Булар эч качан саат 11-ге 12-ге чейин сасып уктап жата албайт. Булар дайыма эң кеч турдук дегенде 7-де 8-де туруп, дайыма эрте менен эрте туруп, ошо күнгө пландап койгон пландарынын жана максаттарына кадамдарын башташат. Бул эрте туруу болду. Дайыма эрте турушат. Күнүгө мисалы уктап калуу деген нерсе аларда жок. Дайыма эрте туруп, ошол пландарына, максаттарына, көздөгөн максаттарына аракетин башташат. Экинчи бул күнүгө жасоо. Ийгиликтүү адамдар дайыма күнүгө физикалык күнүгө жасашат. Аларда мисалы жана айттым го, эртең жасайм, бүрсүгүн жасайм деген нерсе жок. Буларда күнүгө принцип катары физикалык өзлөрүнүн баягы жакшы сезүү үчүн дайыма күнүгө физикалык күнүгүсүн жасап, ошол күндү күнүгү менен башташат. Бул экинчи болду. Үчүнчү аракетке келдик, үчүнчү адатка келдик. Булар ийгиликтүү адамдар кийинки күнгө карата болгон бүт пландарын жазып алышат. Мисалы эртең эмне кылам деген пландарында, мисалы ошол атайын дептерге баягы пункт менен баарын жазып алышат да. Мисалы биринчи мындай кылам, экинчи кылам деп ошо плансыз эч качан булар иш кылышпайт. Дайыма ошо кийинки боло турган күнүнө бүт пландарын жазып, ошо план менен анан иштешет да. Ошондой. Бул үчүнчү болду. Эми төртүнчү баягы адатка келдик. Булар ийгиликтүү адамдар дайыма өздөрүнүн тышкы көрүнүштөрү, ички көрүнүштөрүнө көңүл бурушат. Дайыма таза, жакшынакай, сулуу, жакшынакай кийинип, мындай чачтарын, баштарын тарап дегендей дайыма жакшы, өздөрүн жакшы алып жүрүшөт да. Мындай эч качан мындай ийгиликтүү, аябай жакшы адамдардын көбүнчө мындай аябай жүдөп, аябай жана сасып, же болбосо мындай өздөрүн карабагандарды көрүү болбойт. Анткени ийгиликтүү адамдар дайыма өздөрүнүн көрүнүшүнө дайыма көңүл буруп турушат да. Бул төртүнчү адат болду. Эми келдик бешинчи адатка. Булар ийгиликтүү адамдар дайыма туура тамактанышат. Дайыма туура тамактануу деген бул кандай? Дайыма баягы балансированный тамак жешет да. Дайыма мисалы жашылча жемиштерди жешет. Мисалы көбүнчө биз ийгиликтүү адамдарды көрүп, тиги фастфудда же андай зыяндуу нерсе жегендерин көрбөйбүз. Алар дайыма туура тамактанышат жана убагы менен тамактанышат. Бул булар үчүн атайын принцип да. Бул дайыма туура тамактанышат жана убагында тамактанышат. Бул бешинчи болду достор. Эми алтынчы адатка келдик. Ийгиликтүү адамдар алар дайыма жашоосундагы максаттарын, жанагы жашоосундагы пландарын, жашоосундагы кыялдарын дайыма жазышат дагы, жана аларга карата күнүмдүк кадамдар жасашат. Булар мисалы жанагы айтып кеткендей эле эртең жасайм, бүрсүгүн жасайм деген нерсе жок. Булар бир күндө бир кадам болсо да ошол баягы ойлоп койгон, көздөгөн максаттары үчүн бир кадам болсо ошол аракетти кылышат. Бул болсо алтынчы болду достор. Эми жетинчи адаттары. Ийгиликтүү адамдар булар жашоосундагы болгон баардык нерселерге жоопкерчиликти өздөрүнө алышат. Мисалы ийгиликтүү адамдар дайыма бир жерде бир нерсе болбой калса, ошол жерде башкаларды күнөөлөбөй, башка адамдарды күнөөлөбөй, булар дайыма ошол жоопкерчиликти өздөрүнө алышат. Бул нерсе мисалы бир нерсе болбой калса, ошол нерсеге мен күнөөлүүмүн, ошол нерсе менин жоопкерчилигим деп дайыма жоопкерчиликти өзүнө алышат. Мисалы мен бир жерге ийгиликке жетишким келип турса, ошол ийгиликке менин жоопкерчилигим, менин ошол жерде аракеттерим керек деп өздөрүнүн баягы дайыма жоопкерчилигин эң өйдө баягы планкага коюшат. Ошол достор, бул жетинчи адат болду. Эми сегизинчи адат. Ийгиликтүү адамдар сүйлөгөнгө караганда көп угушат. Булар көп укканды жакшы көрүшөт. Мисалы көп адамдар го биз башкаларды сүйлөтпөй эле өзүбүз көп сүйлөй беребиз. Ал эми ийгиликтүү жана бай адамдар башкаларды көп сүйлөтүп, булар ошол сүйлөгөн адамдардан мындай жакшы бир нерсени алууга дайыма мындай аракет кылышат. Ошолор ошон үчүн булар сүйлөгөнгө караганда көп угушат. Мисалы башкалардан ошолордон угуп, башка адамдар менен сүйлөшкөндө ошол адамдардан кандай жакшы нерселерди ала алам, ошолордон кандай жакшы бир идеяларды ала алам деп дайыма. Ошон үчүн булар сүйлөгөнгө караганда, кечиресиздер, сүйлөгөнгө караганда булар көбүрөөк угушат. Түшүнүңөр да, Бул 8-чи болду. Эми 9-чу адатка келдик достор. Ийгиликтүү адамдар дайыма өнүгүү процессинде болушат. Дайыма мисалы алар эч качан бир жерде тура беришпейт да. Мисалы алар 10 жыл бою, 20 жыл бою, 30 жыл бою мисалы бир эле жанагындай
бир эле жумушта иштей беришпейт. Алар дайыма өнүгөт. Мисалы бул жылы мисалы менеджер болсо эмки жылы андай генеральный менеджер болуш керек. Андан кийин дагы өсүш керек. Ошон үчүн буларда мындай бир жерде туруу деген нерсе жок да. Дайыма булар өнүгүүдө, дайыма процесс жанагындай прогрессте болушат. Ошон үчүн булар ийгиликкө батыраак жетишет. 9-чуну бүттүк достор, эми 10-чуга келдик. 10-чу адат: ийгиликтүү адамдар дайыма финансылык билимдерге ээ болушат да. Дайыма мындай финансы жөнүндө көп окушат. Мисалы кайсы жерде кандай нерселер болуп жатат, кандай жерде мындай бизнестер өнүгүп атат, мындай дайыма өздөрүнүн баягы финансылык билимдерин дайыма өздөштүрүп, дайыма мындай финансы жөнүндө көп окушат. Дайыма эсеп кысапка дайыма жооп беришет да. Өздөрү мисалы өздөрүнүн баягы чыгаша кирешелерин дайыма эсептеп, мындай эсеп кысапка булар так болушат. Бул 10-чу болду достор. Эми 11-чи адатка келдик. Ийгиликтүү адамдар кирешесинин 10% бөлүгүн дайыма инвестиция кылышат. Мисалы бир жерден киреше алыштыбы, мисалы деп коелук 10 000 сом киреше тапты деп коелук. Ошо ийгиликтүү адамдар дайыма ошо тапкан кирешесинин 10% бөлүгүн дайыма бул инвестицияга жумшап коюшат да. Ошол инвестиция дайыма өнүгүп, анан ошол жерден баягы өздөрү пайдаларын алышат. Көрдүңөрбү? Дайыма 10% бөлүгүн булар инвестицияга жумшашат. Эми достор 12-чи адатка келдик. Ийгиликтүү адамдар башка адамдар менен болгон мамилесине дагы инвестиция кылышат. Булар кандай? Мисалы дайыма кандай десе, андай нетворкинг деп коет англисче. Мисалы дайыма өздөрүнүн баягы чөйрөсүндө болгон ийгиликтүү адамдар менен, ошолор менен дайыма жакшы мамиледе болгонду каалашат да. Булар ошол үчүн мисалы ар кандай жанагындай собрание болобу, ушундай чогулуштарга болобу, дайыма булар мындай калбай барышат. Анткени ошол баягы чогулуштардан, баягы ийгиликтүү адамдар менен болгон чогулуштарда, жолугушууларда өздөрүнө болгон кандайдыр бир идеяларды, кандайдыр бир өзүнө бир сабак катары, өзүнөн бир кандайдыр бир мындай практикаларды ала алышат. Ошон үчүн дайыма башка адамдар менен дагы жакшы мамиледе болгонго мындай көп инвестиция кылышат. Бул 12-чи адат болду. Эми достор 13-чү адатка келдик. Бул ийгиликтүү адамдар эч качан эч кимдин ишине кийлигишпейт. Ийгиликтүү адамдар эч качан мындай ушакка убакыты жок да. Анткени баягы көбүнчө карасаңар мындай жанагындай бош жүргөн адамдар же болбосо жанагындай иши жок адамдар да ошо көбүнчө ошондой ушак менен алек болушат да. Ал эми ийгиликтүү адамдар эч качан мындай ушакка бирөөнү жамандоо, бирөөнүн аркасынан сүйлөө, бирөөнүн аркасынан жанагындай ушак айтуу деген нерсеге булар жок да. Анткени ал нерсеге булардын убактысы жок. Ошол убакытты булар деген өздөрүнө инвестиция, өздөрүнүн бизнесине инвестиция, өздөрүнүн ийгилиги үчүн инвестиция кылышат. Ошо бул достор 13-чү адат болду. Булар эч качан башканын ишине кийлигишип, мындай кыл, тиндей кыл деп эч качан бирөөгө баягы суралбаган кеңештерди беришпейт. Эч качан ушак айтышпайт. Мындай ушак айтканга дагы булардын убакыты жок да. Ошо достор бул 13-чү болду. Эми 14-чү адатка келдик. Булар ийгиликтүү адамдар дайыма аракетте болушат. Дайыма аракетте. Мисалы аларды жөн эле отуруп, жөн эле эчтеке кылбай отургандай чанда эле көрбөсөк, көп учурда булар дайыма аракетте, дайыма баягы прогрессте, дайыма мындай баягы алдыга жылайын деген учурларда болушат. Бул 14-чү адат болду. Эми достор эң акыркы адатка келдик. Бул ийгиликтүү адамдар жашоосунда жалаң гана позитивдүү адамдар менен, жалаң гана жана өздөрүнүн баягы алдыга жылдырта турган адамдар менен мамиле кылганды жакшы көрүшөт да. Анткени баягы өзүңөр байкагандай эле, мисалы эгер сен мындай баягы өнүгөйүн, ийгиликтүү болоюн десең эле, баягы силерде эгерде негативдүү адамдар, жанагындай хейтерлер, жанагындай силерди дайыма артка тартып турчу адамдар менен дос болсоңор, ал силердин кадимкидей энергияңарды жеп салат дагы, силерде кадимкидей баягы мотивацияңар жоголот. Ошон үчүн ийгиликтүү адамдар дайыма өздөрүнүн жашоосуна жалаң гана көп учурда баягы позитивдүү, жанагы анан кийин аябай жакшы идея деп баягы бизнес майндсет деп коет англисче, баягы дайыма бизнес баягы акылда болгон адамдар менен өздөрүн курчагандарды жакшы көрүшөт. Анткени ошол ийгиликтүү адамдар баягы дайыма ийгилик үчүн баягы өздөрүнүн мотивациясын беришет, өздөрүнүн идеяларын беришет, кеңештерин беришет. Ошондуктан ийгиликтүү адам болом десеңер, дайыма өзүңөрдү ийгиликтүү адамдар менен, дайыма позитивдүү адамдар менен курчаңыздар. Ошол достор, бул бүгүнкү темабыздын соңу болду. Бул тема сизге жакты деген ойдомун. Анда эмесе лайкыңарды аябай баскыла,
Мага жазылганды унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.